Ысык көл районуна караштуу Чырпыкты айылынын тургундары жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек Кадыров менен түзмө-түз баарлашып, Ата журт Кыргызстан партиясынын жана талапкердин жеке өзүнүн программасы менен таанышышты. Кыргызда айтат, билеги жоң бирди жыгат, билими бар миңди жыгат деп. Билимге басым кылышыбыз керек. Мисалы үчүн, азыр убагында биз кемне айыл чарбасылыгына кыйын учурда картошкаларды баштаган деле жана ортомчулар келип туруп элге туура чүйсүп алат. Айла жок. Карыздан кутулуш керек. Баары карыз. Кредит жабыш керек. Же тойго барыш керек, же ашка барыш керек. Мыйзам болмоюнча, тартип болмоюнча бир да инвестор келбейт. Инвестор келмейинче завод фабрика курулбайт. Завод фабрика жанагындай халеңтер салынмаса маяна көтөрбөйт. Кубанычбек Кадыров буга чейин өлкө өнүгүүсү үчүн чындык издеп бир топ иштерди жасаганын айтат. Мындан ары да элдин турмушун жакшыртууга болгон күч аракетин жумшаарын баса белгилейт. Силер келип аткан кандидаттар айтып атабы? Мен 3 ай сайын келем, Кудай буйрса. Көрөсүңөрбү? Мына Кудай турат. Мына күбөсүңөр. 3 ай сайын келип, ошо кылган ишимди отчет берип, силер менен кеңешип, силердин маселелерди ошол жерден трибунага чыгып алып туруп, чоң трибунага чыгып алып туруп, кыйкырып, өкүрүп, артынан сая түшүп чечсе болот. Аны ким чечет? Таза киши чечет. Сен саясатта ордуң болуш керек. Мен азмаз саясатта ордум бар. Башыман жакшылык да өттү, өтө оорчулук да өттү, кыйынчылык да өттү. Мен баарын түшүнөмүн. Чырпыкты айылынын жашоочулары эл үчүн күйгөн эр азаматтарга ийгилик каалашаарын айтып, Кубанычбек Кадыровго бата беришти. Şu elin hizmetini atkarayın деп атасың, işini iyilikte olsun. Şu azıcık tüylep atkan sözünün varını atkarsan, anladın, jigittik milletin işini iyilikte olsun. Elin hizmetini kılıp, şu elin batasına duruver. Кубанычбек Кадыров жогорку кеңештин депутаттыгына 21 номерде бара жаткан Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 10-тизме менен бара жатат. Талапкер жеңишке жетсе, бир топ иштерди аткарууну максат кылган. Сиздер колдоо көрсөтүңүздөр, артында туруп берсеңиздер, мен элге эле таянам, бир эле Кудайга таянам, башка эч кимге таянмам. Жакшы мыйзамдарды жаратып туруп, эмне үчүн спорт залдары жакшы оңдошубуз керек, эмне үчүн садиктер жакшы болбош керек. Көп эле жерде школдун сырты жалтырак, ичи калтырак. Сиздер колдоо көрсөтүңүздөр, артында туруп берсеңиздер, мен элге эле таянам, бир эле Кудайга таянам, башка эч кимге таянмам. Эми ишиңизге ийгилик, анан убагында көрөбүз. Эми акча болду сизге. Эми ал ат чуркабайт, бак чуркайт дейт. Ал элдин колунда сар азырчы. Просто баягы эл менен болсоңуз, эл колдоп коет да. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык көл облусу.